COVID-19 илдетине байланыштуу кызыл зонага кирген дарыгерлер 2 айдан бери кошумча төлөмдү ала элек. Аталган маселе бюджет жана финансы боюнча комитетте каралды. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 480 миллион, министрликке 100 миллион сом керек экенин билдирген. Мунун бардыгы 1 январга чейин красный зонада иштеген медиктерге керек. Азыл августтун сентябрдын айлыгы берилелек. Ошол мына соцсетте барыңыздар билип атасыздар. Сураныч үчүн колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Кызыл зонага кирген дарыгерлер күнүнө 3000ден, медайымдар 2500, кичи медайымдар 2200 сомдон кошумча акы алышмак. Дегенменен айрым аймактагы дарыгерлердин айлыгы июль айынан бери бериле электиги айтылды. Анан кече күнү мага дагы кайрылуу келип түштү. Лелек районунун Исфана шаарындагы инфекционный больницасында иштеген мед кызматкерлер 2021 жылы июль айынан бери айлык маянасын албай жүрүптүр. Красный зонада иштегендер. Ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Сиз туура айтасыз. Бизге финансирование ачылбай баратып, август, сентябрдын красный зонада иштегенге биз айлык бере албай калдык. Жумуш учурунда илдетти жуктуруп алган дарыгерлердин компенсациялык төлөмдөрүнүн убагында берилбей жатканы айтылды. Ошондой эле министрдин бул багытта жасалып жаткан иштери сындалды. Фонд менен сиздерде футбол тетүү жерден бербей атасыздар да, өзүңүз айтып аткандай каражаттар бар. Мыйзам чегинде каралган баардыгы. А эмнеге берилбей атат? 2020-жылы ноябрда ооруган медперсоналдар 2021-жылы 1-июнда сиз айтып аткан документтерин баарын бүтүп буйрук чыгарып берген. Андан бери 5 ай болду. Неге берилбей атат? Комитет министр сураган каражатты бөлүп берүүгө макул болду. Натыйжада арадан аз убакыт өтпөй дарыгерлерге кошумча төлөмдөр бериле баштады. Ал эми Жалал Абад областык саламаттыкты сактоо мекемелеринде 1090 медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөм толук берилди. Бул үчүн 2021 жылдын август жана сентябрь айларына 20 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. 21 жылы кызыл зонада иштеп ооруп калган мед кызматкерлерибиз 21 жылдын эсебинен 14 адам болуп эсептелет. Алар ошон 14 адамдын ичинен 5 врач, 8 орто мед кызматкер и 1 кенже мед кызматкер, бул санитарка дегенибиз. Общий төлөмү ушул 14 адамга 1 миллион 86 миң сомду түзөт. Бул боюнча акыркы августтукун биз ала элекпиз, сентябрдын ала элекпиз деп кайрылып аткан. Биз дагы бул боюнча бардык тиешелүү жерлерге биз маалыматты берип атканбыз. Бирок бул акыркы толугу менен келип түштү. Кичине эми 1 айга жакыныраак убакыт кичине может кармалып калгандыр. Бирок бүгүнкү күндө булар толугу менен өзүнүн айлыгын алды. Андан сырткары булардын айлыгы иштеген жеринен өзүнүн мурда канча айлык иштеп, канча айлык алып жүргөн болсо, ошосу толугу менен төлөнүп берилип атты. Былтыркы жылдын март айынан бери өлкөдө 6000ден ашуун медицина кызматкерлери илдетке кабылган. Анын 123-ü каза болгон. Анын ичинде 79 дарыгер жана 44 орто медицина кызматкерлери да бар. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.